кандай адамга кирет? Пайгамбарыбыз жиндерге да пайгамбар болуп чыкты. Биздин аалымдардын трактовкасы анчейин жага бербейт да. Саудовский Аравияда ушундай бизде алам сырларын өткөрбөдүбү? Ошолорду пожизненно камап салды. Христиандыкта чочкон этин жей берсе болот, анан арак иче берсе болот деген нерсе барбы? 20-е писание Соломонияда жазып атат, не пейте спиртное деп атат. Булар аны деле билбейт. Сиз чочкон этин жебе деп атасыз. Аны эмне үчүн Аллах чочкон жараткан? Өлгөн адамдардын кебигин көп кийип келет да. Анан түнчүндө келип басып алып кыйнайт. Мына албарсыз деп коет. Кыргызча бир нерселерди жазсаң эле, булар теңирчилер да деп бөлүп салышат да. Экинчи голос биягынан айтып атат да. Бура бер, башка машинанын документи бар, көргөзсөң байкабайт деп. А эмне үчүн көз ачыктарга барбаш керек? Түнчүндө жыландар келип койнума жатчу, ошондой күндөр болгон. Теңир деген Кудай да, теңирчи деген Кудайчы болуп калды. Анда жакшы эле сөз өскөндө ал делечи. Бул кызга бирдеме кирип кеткен дей беришет да. Эчтеке жок бекен. Эй, ондай кийинген болбойт. Жолуп салынбайсың. Назирайымдын жүрөгүнө Аллахым иман берсин. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн абдан башкача өңүттө, башкача кызыктуу маек болот деп ишендире алам. Бүгүн атайын мейманга жинолог Бекбар Жеренчиев мырзаны чакыргам. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сизди чакырганымдын себеби бул дүйнө мисалы мен үчүн бөтөн дүйнө экен да. Анан бирок каалайбызбы, каалабайсызбы, бул ал нерсе бар нерсе да. Ошон үчүн ушул темада дагы көрүүчүлөргө кенен түшүндүрмө болсун деген кыязда сизди атайын чакырып отурабыз. Негизи жинолог бул жин чыгарган адам, Аллахтын кудурети менен. Анан азыр видеолоруңуздун баарын көрүп, бардык нерселерди байкап атып, мындай аябай таң калыштуу болгон нерселер болду. Анан мындай учур кандай адамга кирет бул нерсе? Динге жакын адамдар деле ооруйбу же динге жакын эмес адамдар деле ошентеби? Айырмасы жок. Динге жакын адамдар да ооруйт. Себеби сыйкыр деген нерсе бар. Ошол сыйкыр аркылуу келишип жиндер кол салышат. Ошондой жин деген бул газообразный өзү. Газообразный. Жана немеде эле, кадимки мультфильм кинодогудай эле мүйүзү бар. Жакшы бар. Ошол газообразный болот, анан чоңу болот, кичинеси болот, сыйкырга жоопкерчиликтүүсү болот. Кыргыз жиндер бар, орус жиндер бар, жиндердин өзүнүн нациялары болот. Булар примерно мунун канча экенин бир гана Кудай өзү билет, канча жашап атканын. Бирок аябай көп. Примерно бир мисалга алып келгенде бир 10 эсе, 15 эсе көп да адамзатына караганда. Примерно 150 миллиардга чукат. Ал биз менен параллельно эле жашай береби? Параллельно жашай берет. Ушул дүйнөдө үйлөнөт, ажырашат, бала бакыралуу болушат. Шайтандардын чоңу иблис деп коет. Европада Люцифер деп коет, сатана деп коет. Ошол эң чоң ошол булардын атасы, биздин атабыз адам ата болсо, бул жиндердин атасы ошол шайтан да, иблис. Ошолдон тараган эркеги бар, аялы бар. Шайтандын өзү эркекте эмес, аялда эмес. Шайтандын бир бутунда эркектик жыныстык органы бар, экинчи бутунда аялдыкы бар. Ошон үчүн бул өзүнө өзү кошулуп, өзү төрөй берет. Ошондой болот да иблис. Анан адам баласын Аллахым бул жерге түшүргөнгө чейин жиндер жашаган. Жиндер жашап, булар аябай чектен чыгып кеткен. Бири-бири менен согуш ачып,
өзүлөрүн баягы жөндөн жөн өлтүрүп, бири бирине кысым көргөзүп, аябай чектен чыгып кеткен үчүн Алла Таалам алып туруп бул жерди адамдарга берип койгон. Ошондон кийин булар бир четинен адамга өчөшүп калганы, экинчи четинен бул иблистин балдары болгондуктан иблис адамдарды бузгула деп буйрук берген да. Демек, алардын өзүлөрүнүн миссиясы, максаты адамдарга кол салуу турбайбы? Баарынык эмес. Баарынык эмеспи? Баарынык А эмес. мусулман эмес деп бөлүп атасыңарбы? Кандайча болот? Мусулман жиндер алар Меккеде болот. Алар мусулманчылыкты кабыл алып, мен жанагы бир-эки записти чыгарып калдым. Мусулманчылыкты кабыл алып Меккеге кетишет. Аякта Меккеде мусулман жиндер өзүлөрү чогулуп ошо Меккеде намаз окушат, ибадат кылышат. Капыр жиндер кирсе камап коет. Алардын түрмөлөрү бар капыр жиндер үчүн. Себеби биздин пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам бул адамдарга эле эмес, жиндерге да түшкөн. Башка пайгамбарлардын баары адамга эле түшсө, биздин пайгамбарыбыз жиндерге да пайгамбар болуп түшкөн. Ошон үчүн Куранда примерно бир 40 жолу айтылат да жин жөнүндөчү, примерно. Окуш керек да Курандычы. Ошон үчүн бул бар нерсе, мындан коркпош керек. Болгону ошол Кудайым үйрөткөндөй шариат жолунда ошондон коргонуш керек. Адам кандай учурда жана кандай абалда болгондо ал нерсе адамдын денесин байырлап алат? Эң биринчиси кара дуба кылып окутканда. Бирок ошол кара дуба кылып окуткандан кийин ошол тапшырманы алган жин ошол адамдын ичине келип киргенге биринчи максаты бул адамдын ичине кирүү. Жанагындай дааратканада сүйлөгөндө кирет. Же болбосо эстегенде оосун жаппаса кирет. Катуу каткырып, эс үчүн жоготкончо каткырып эзилебиз го, кээде ошондо кирет. Катуу стресс болгондо кирет. Ошондой убактарда кирип болот да. Ошон үчүн абайлаш керек да. Бир немени кармаш керек экен да, балансты. Өтө кайгырбай, өтө каткырбай. Анан алардын дагы өздөрүнүн бир мыйзамдары, кадимки эле жашоо эрежелери бар да. Мындай да, жиндер күнүгө түн ортосунда иблиске барып кылган иштеринин натыйжасын айтып берип турушат кагаз жүзүндө. Мен бул адам отчет берет да, бул адамды буздум, бул адамды мындай кылдым, мындай тапшырманы мындай аткардым деп отчет берип турат. Биздин адам атабыз канча миң жыл мурун жашап каза болуп көмүлүп кеткен, булардын атасы азыркыга чейин тирүү. Себеби Алла Таала буга уруксат берген. Алар канча көп жылдан бери жашай береби? Жашай берет, бул дене жашап келет. Анан мындай өлтүрүп кескилеп да атпайсызбы? Ал өлгөндө эмне болот алардын жашоосу, душасы каякка кетет? Эми аны Аллах өзү билет, өлгөндөн кийин уже тиги дүйнөгө алып барып, аны же тозокко же бейишке салат. Бейишке да салышабы? Булар да тозокко да бейишке кетет. Бул кадимки эле биздин параллельный мир экен го. Параллельный мир. Акыл эси бар, сезими бар. Мындай да, бул дүйнөдө периштелер бар экенине ишенесизби? Ойлонгон эмесмин. Ойлонгон эмес да. Жаныбарлар бар экенине ишенесиз. Көзүм менен көрүп жүрөсүз да, көз менен көрүп атасыз. Жаныбарлар, чымын, чиркей, уй, кой, бүт жаныбарлардын баарында сезим бар да. Курсак ачуу сезими, аталык сезими, энелик сезими, жана козуларды төрөп алып койлор издеп атпайбы, бул энелик сезим берген. Жаныбарлардын баарына сезим берген. Периштелерге акыл эс берген. Эми периштелердин сезими жок. Периштелердин жынысы жок, эркекте эмес, аялда эмес. Периштелер чарчабайт, уктабайт. Түк гана ушу адамга кандай Алла Таала кандай буйрук берсе, ошол буйруктарды аткарып жүрүшөт да периштелер. Эми Алла Таала адам атабызды жаратып туруп, периштелерден акыл эсти алып атат, жаныбарлардан сезимди алып атат, экөөнү кошуп туруп адамга берип атат. Периштелерден акыл эсти алып атат, жаныбарлардан сезимди алып атат, экөөнү кошуп туруп адам атабыз жаратып атат. Анан калган периштелер болобу, жаныбарлар болобу, эмнени жаратпасын, ошо Кудайым өзү
буйрук берип атат баш ийгиле деп. Кудайдан кийин эле адам турат да. Периштеде эмес. Түшүнүңүзбү? Анан бул иблис өзү адамга келип карайт. 3 күндөн ашык ачка жүрө албайт. 3 күндөн ашык уктабай кое албайт. 40 градус суук болсо тоңуп калат. 40 градус ысык болсо күйүп кетет. Анан Алла Таалага доомат коет да. Бул не деген жандык? Мен буга кандайча баш ийишим керек деп. Мен баш ийбейм дейт. Ошондо Алла Таала айтканда, сен тозокко кетесиң. Бул Куранда бар нерсе да, Куранда жазылган нерсе. Тозокко кетесиң дегенде иблис айткан, акыр заман болоорун билет ал деле. Ал деле баягы атактуу Аллахтын аршына, тактысына кызмат кылган периштелердин бириси болгон да. Акыр заманга чейин мени калтыр дегенде, эмне жумуш кыласың деген. Калтырсам эмне кыласың деген. Адам баласын бузам деген. Артынан келем, астынан келем, капталынан келем. Каны жүрөгүң көздөй кандай акса, адам билбейт кандай агып атканын. Ошол сыяктуу мен денеси менен чуркайм деген. Бүт жакшылык менен, жамандык менен дейт. Калп менен, чындык менен буларды алдайм дейт. Буларды мен тозокко түртөм дейт. Ошондо Аллах айтат, сага андай мүмкүнчүлүк берилди, бирок мен чыныгы мага ишенген, чыныгы мага жүрөгү менен берилген адамдарды мен сага бербейм дейт. Бул ошол уруксат менен жашап жүрөт азыр. Демек, жүрөгү менен Кудайга ишенсе, берилсе, ал адам чыныгы таза адам болсо, ага эч ким жолобойт экенде. Жолосо дагы бул эми себептердин дүйнөсү да, мисалы, булут болмоюнча жаан жаабайт. Суук болмоюнча кар жаабайт. Ырайымдуу, мээримдүү Аллахым бул дүйнөнү себептердин дүйнөсү кылып койгон да. Мисалы, мен ооруп калсам, алымдар бар, Кыргызстанда дагы аябай күчтүү алымдар бар. Ошолорго деле бар дем салдырып алам да, мисалы. Бири-бирибизге себеп болушубуз керек да. Мен бир жерден күнөө кылып коюшум мүмкүн, бир жерден жаза басып алышым мүмкүн. Ошол сыяктуу бири-бирибизге себеп болушубуз керек да. Дарыны да себеп кылып жаратып койгон. Дарыны чүрбөй туруп, ооруну чүрбөйм деген. Ар бир оорунун дарысы бар да. Ошол сыяктуу себептердин дүйнөсү. Ошол себептердин дүйнөсү болгон үчүн биз бири-бирибизге себеп болушубуз керек да. Себептердин дүйнөсү. Сон адам демек бири-бирине жөн эле жолукпайт экенде, бир нерсе сабак бериш үчүн, үйрөтүш үчүн, же үйрөнүш үчүн. Үйрөнүш үчүн. Сон жанагы периштелер деп атпайбызбы? Ал тигилер менен эле чогуу бир дүйнөдө аралашып жүрө береби же алардын дүйнөсү такыр башкабы? Периштелерде таптакыр күнөө болбойт. Периштелер бир гана Алла Тааланын буйругун аткарат, болду. Алла Таала айткан нерсени жазайт, айтпаган нерсени жазабайт. Эч качан ошибка кылбайт. Айткан нерсени жазайт, айтпаганын жазбайт. Жиндер менен адамдарга тандоо берген да. Мисалы, сиз сууну ичем десеңиз ичесиз, ичпейм десеңиз ичпейсиз. Бул сиздин тандооңуз да. Периштелер буйрук бермейинче, Алла Таала буйрук бермейинче кылбайт эч нерсе. Жиндер да ошондой, кааласа жамандык кылат, каалабаса кылбайт. Адамдар кааласа арак ичет, кааласа ичпейт. Бул тандоо берип койгон да. Орусча айтканда выбор за нами. Бир жанагы Алам сырлар реалити шоусун жасап аткандачы, жалаң ошондой көз ачыктар менен чогуу жүрөсүң да, алардын энергетикасы ар кандай болот. Анан аябай мындай мен түшүнгөнүм ошо проекттин соңунда мынтип бир башка дүйнө бар экен, бирок ал дүйнөнүн эшигин ачып карабашың керек экенин түшүндүм да. Анан ошондон кийин мен ошол эшикти жаптым дагы. Бул портал ачылып калса, чыга албай калат турбайсыңбы, ар жакка кирип кетсең деп түшүндүм дагы. Анан ал жакты көмүп салгам да, мен эч качан ал жакка жолобойм депчи. Туура кылдыңыз, эң туура кылдыңыз. Ошо портал ачылып калат турбайбы? Кээде биз ачып алат экенбиз да. Сиз ал порталды ачкандан коркпоңуз. Себеби мындай алып келгенде, салыштырып келгенде, президент сиздин жакын досуңуз болсо, сиз эч кимден коркпой каласыз да. Прокурорлордон коркпойсуз, эч кимден коркпой каласыз, туурабы? Президент өтө жакын досуңуз. Бир күндө 100 жолу чалышасыз да. Ошол сыяктуу Кыргызстанда сизге эч ким ооз ача албайт, элдин баары билет сиз жакын дос экен сыяктуу. Ошол сыяктуу
сиз Аллахтан кийин тургандыгы үчүн сиз ал порталдан коркпоңуз, көз ачтардан коркпоңуз, жиндерден коркпоңуз. Сиз Аллахтан кийин турасыз, адам баласы Аллахтан кийин тургандыгы үчүн ал портал ачылганы дагы бул дагы сизге ошол Аллахтын сизге болгон мээрими да. Сизди ошол аркылуу ыйманга алып келиши мүмкүн да. Көз ачтар менен ошондой салгылаш болуп туруп, эми бул көз ачык деген ким? Көз ачык деген бул дагы Аллахтын кудурети менен болот да. Мисалы, Аллахтын уруксатысыз жалбырак бактан түшпөйт. Анан көз ачык бул жиндерди көрүп, жиндер менен сүйлөшүп аткандан кийин ошол касиетти дагы Аллах берет да. Эми эмне үчүн деген суроону такаш керек да. Бул эң жаман суроо, бул берилбеген суроо. Ошон үчүн бүт суроону изилдеш керек, бүт суроолорду бере бериш керек да. Эмне үчүн ал көз ачык болду? Эмне үчүн ага андай касиет берилди? Мисал алганда, мен ошол эмне үчүн деген суроону бербегенде мен да көз ачык болмокмун да. Мен да эл көрүп, будущийни айтам, прошлыйны айтам, сени тиги окуткан, бу окуткан деп айтам деп, мен да ошондой көз ачык болмокмун. Себеби мен өзүм ошо 5 жашыман бери эле башталган ошондой окуялар. Көп ооруганмын, түнү менен кыйналчумун, түн ичинде жылаандар келип койнума жатчу, ошондой күндөр болгон. Мени даже жанагындай акыл эсинен тайгандардын ооруканасына жаткырабыз дегендер да күндөр болгон. Кичине жашыраак кезимде ооругам да катуучу. Мына бул Алматинка менен өйдө чыгып келатканда 16 жашымда эле документи жок бир машина айдап келаткам да. Анан айтат да, оңго бурба, гаи турат, сени кармайт деди да. Экинчи голос биягынан айтып атат да. Бура бер, башка машинанын документи бар, көргөзсөң байкабайт деди да. Мен эмне кылышым керек? Билбейм. Сиз эмне кылдыңыз анан? Текшерейин дедим. Действительно кармайбы, чыныгында кармайбы, бул калп айтып атабы же чын айтабы деп. Эки голос чыгып атат. Эки голос чыгып атат. Бирөө айтып атат, оңго бурба, гаи турат, сени кармайт деп атат. Экинчиси. Экинчи голос айтып атат, кармаса кармай берсин, сен башка машинанын документтерин көргөзсөң, сени кой берет деп атат. Анан мен текшерейин дедим дагы, оңго бурдум. Саат бир 9-10 чамасы болчу. Мен оңго бурдум, горгайнын астында, жана штрафстоянканын астында гаилер турган экен. 10 чакты машина кетип баратабыз. 4-5 алдыда, 3-4 артында, катар-катар тизилип, биринин артынан бири оң жагында, бирөө сол жагында. Гаишник жолдон өтүп баратат. Двойной полосаны кечип. Өтүп келатат дагы, мынтип келип туруп, именно менин машинамды токтотот. Анан Машинадан түштүм. Айдаганым ак Жигули, 8 болчу, 2 эшиктүү. Вообще документ жок, права элекмин. Ал машинанын да документи жок. Бирок байкемдин Audi 80 кара машинасынын документи бар болчу. Кара машина, номеру башка, доверенности башка, правасы да башка. Ошол документти алып берсем, гаишник алып карап текшерип туруп, честь берди, кете бериңиз деди. То есть экөө тең чындыкты айтты да. Тиги бурсаң кармайт, түз айда дегенди айтты. Ана мен ойлондум да айттым, силер кимсиңер дедим. Билип коюп турсуң, болуптур. Эмне үчүн сен билип коюп туруп бурба деп атсаң, экинчиси эмне үчүн сен бура бер, кармаса дагы чыгып кетесиң деп атасың. Силер мага кимсиңер ошондой акыл айткандай деп. Ана муну Курандан издей баштады. Еле слышный шепот. Мындай бир хадистерде көп окудум, алымдарга көп жолуктум, суроолорду аябай көп бердим да. Өзүм ушу 5 жашыман бери эле жиндер мага кол салып баштагандан баштап эле мен көп кыйналдым да. 5-класста окуп жүргөндө, 7-класс окуп жүргөндө, 5-класс окуп жүргөн байкемдин баласына кол салышты да жиндерчи. Ошондо мен бир аракет кылдым, сактайын депчи, бирок мени урушуп койушту да. А кезекте сайзуа болчу. Жин деген сөздү билчүбүсүң, кара киши деп айтчумун да. Мунун ичинде кара кишилер бар, муну тазалаш керек деп сабай берчүмүн байкушту. Анан мен аны сабайсың деп мени сабашчу. Ошо менен колумду тийгизбей калдым. Кийин онду бүтүп, окууга тапшырып, келип үйлөнүп, анан аял менен урушуп кетип барып асыл өлүп калды да. Все-таки жанагы ичиндеги кара кишилер, ошо кезекте кара киши депчүмүн, ошолор өзүнүн максатына жетти да. Асып коюшту. Анан аябай изилдедим мен. Келет, чоң атаңдын кейпин кийип келет, ата энеңдин кейпин кийип келет, бирөөнүн кейпин, өлгөн адамдардын кейпин көп кийип келет да. Анан түн ичинде келип ол басып алып кыйнайт. Ал барсыз деп коет.
Анан бычак жасаса келбей коет деп коет кыргызда. О, чоң энем ушул макек болуп калат эле. Анан эгер бычак жасаса келбей койгон, ал сенин Аллахка болгон ишеничиңди урдайын деген жин да. Анан бычак жасаганда келбей койгондо эмне баспай койдуң десең, баспайм дейт, башына бычак жасап алыптыр дейт да. Эмнеге десең, бул азыр Аллахка ишенген жок, бул бычакка ишенип атат. Мен ишенимин колдоп берейин деп атат да. Бул ишемин баш туура эмес болуп калды, мага ошол эле керек болчу дейт да, баспай коет. А эгерде ичине кирем деген жин болсо, ал бычак эмес автомат койсоң деле баса берет. Анан ошол Аллахтан суранып, намазды үйрөнө баштадым. Өзүмө мындай коргоо койсомбу деп дуаларды окуп, Аятел Курсини окуп, ошентип өзүмө защита кыла баштадым да. Аятел Курсини 1 жолу окусаң 2 периште келет, 2 жолу окусаң 4 периште келет, 3 жолу окусаң Алла Таала периштелерди алып коюп өзү карайт деген сыяктуу ушундай хадистерди издеп, кандай защита койсом болот, өзүм кандай коргосом болот деп ошентип бир өзүмө бир защита коюп алдым да. Жатсам байкемдин баласы келди. Тахир. Келди дагы, байке ачыңызчы, мен жаныңызга жатып алайын деди. Ничеси. Мен бурулдум дагы, бул кайдан билет? Бул защитаны мен эле билем да. Бул кайдан билип койду дедим дагы. Түшүнбөй атсам эле, байке ачыңызчы дей баштады да. Анан колумду көтөрүп багы коркуп атат окшойт, жаныма жаткырып алайын деп ачканда эле ошол турган жеринен мени көздөй кулады. Ошо канча скорость менен кулайт, кулаганда бат эле да 1 секунд. Ошо кулап баратканда эле тырмагы ушундай кемпирге айланып туруп кекиртектен алды да. Ух ты. Ошондон кийин чоң атанын кепин кийип келип, жанагы көз ачтар айтат го, чоң атаң колдойт экен, анан мен колдочум бар. Булар бүт ошол жиндер жанагылардын кепин кийип алат. Бир гана пайгамбарыбыздын кепин кийип албайт. Любой адамдын кепин кийип келет. Тирүү адамдыкын кийип келет. Ошентип изилдей баштадым, булардан уже ишеничтен чыкты булар. Ошондо мага кол салышкан да. Кол салышкан. Себеби Аллахтын кудурети менен мен буларга кийинчерээк кол саларын билишкен да. Анан жанагы машина менен кетип баратканда гай токтотот дегенди билип коюп аткан сыяктуу, шайтандын 70 000 жакшы эшиги бар. 70 000 жакшы эшиги бар. Ошол жакшы эшик аркылуу адамды тозокко алып кетет да. Жакшы эшик деген эмне деген сөз бар? Мисалы, көз ачтарга барсаңыз, тамеки чекпе, арак ичпе, намаз оку, жакшы сөз да. Ооба. Ошентип туруп анан баштайт да. А эмне үчүн көз ачтарга барбаш керек? Себеби чындыкты айтсаң, эгер ошол чындык тигил адамга жакпаса, бул ушак болуп эсептелет. А ушак айткан адам бейишке кирбейт. Ошон үчүн булар чоң атаң жөнүндө айтып берип коет, акча урдалган жөнүндө айтып берип коет, сенин акчаңды тиги киши урдаптыр, бул киши урдаптыр, минтип кетиптир, тигинтип кетиптир деп айта беришет да. Анткени жана жиндер шыбырап берет буларгачы. Мага келип сурайт, акчамды урдата бердим, таап бере аласызбы депчи. Анан ошол акча урдаган кишини күнөөлөйт. Бул адам акча урдаган депчи. Ошону көз ачыкка барып билип алат, көз ачык чындыгында билип айтып берип коет. Анан ошол жерден уруш башталат да. А мен болсо артка кеткенмин да. Артты көздөй чукугам да. Эмне үчүн ушул адамдын акчасы урдалды? Эмне үчүн кырсык болот? Эмне үчүн эки адам машина менен сүзүшкөндө бирөөнүн буту сынат да, бирөө өлүп калат? Эмнегедир ушул баарын жараткан ушундай кудуреттүү Аллах ошол аварияны көрбөй калат деген ошондой суроолор мен изилдедим. Бир история айтып берейин. Бир жакшы бир тууганым срочно чалды магачы. Комфорт, мега комфортко келе калыңыз депчи. Срочно келе калыңыз деди. Бардым, барсам ошол жерде гом бар экен, ичине кирсек 3 отурат да. 2 эркек, 1 аял. Туалетке кирдим эле, бумажнигимди чыгарып койсом, алып коюшуптур. Эшикти жаап, милицияларды чакырдым, 3 эле болгон, туалетке 3 эле кирген. Бирөө дагы мен алган жокмун деп атат. Сиз билип коесуз го, айтып коюңузчу ким алган акчамды дейт. Эми көз ачтардын заданиясы ошол да. Ким алганын билип коюш керек, уюң кай жерде жатат билип коюш керек, ошондой да. Анан эшикке чыгардым да айттым, мен сага көз ачык эмесмин дедим. Десем, жок байке, сиз билесиз дейт. Мен билем, сиз билесиз, бирок айтпайсыз дейт. Себеби дедим. Үйдү канча калдың? Десем, кайсы үйдү дейт. Азыр мега комфортко эмнеге келдиң? Ремонт кылайын деп, оокат алайын деп келдиң да, туурабы? Ооба. Ошол үйүң ичин ремонт кылайын деп, ошо строй материал алайын деп келдиң да, ооба.
ошол үйдү алганда канча акча кетти сага? 80 000 доллар. Бумажнигиңде канча акча бар эле? 2 000 доллар. 40 000 доллар тапсаң, 1000 долларын зекетке беришиң керек. Бул Аллахтын буйругу, 5 барстын бирөөсү да. 2,5% да. 80 000 доллар таптыңбы? Сен 2 000 долларың зекетке беришиң керек болчу. Сен бербей койдуң, Аллах алып койду. Бул уурдаган булар күнөөлүү эмес. Сен ошол уурдаганга жол ачып берген, шариатты кармабаган өзүң күнөөлүсүң. Бирок Аллах сени тазалады, что бербей койгон үчүн. Эмне үчүн? Эмне үчүн менин акчам уурдалды деп изилдеп, ыйманга келсин, туура жашаганды үйрөнсүн деп, ошон үчүн уурдаттырды. Эми тиги дүйнөдөн төлөбөгөн үчүн барбы жазалайт. Тоба намазын окуп кечирим сура дедим да. Значит, мен булардан сурабашым керекпи дейт. Эми мойнун албаса сен мойнун илесиңби? Кандай алып жок кылып койду акчаны. Мен азыр барып сен алгансың, мен көз ачыкмын деп айтайынбы? Болбойт бул. Мен эми түшүндүм дейт. Кудайдан кечирим сурап, мындан ары тапкан акчаңдын 40тан 1 бөлүгүн берип жүр. Мен дагы мурун көп авария болчумун. Зекет берип баштаганда айна авария болбой калдым. Себеби ошол эки машина сүзүшкөндө ким каза болот, кимдин буту сынат ал эчтеке эмес. Канча чаң көтөрүлөт, ошондон бери эсептеп чыгат бериштелер. Материалны баягы машиналар кырсыктаганда бир акчага ысраф болосуң го, төлөнөсүң акчаны, ремонт кыласың анан. Ошол зекет төлөөдүн акчасы чыгып кетет. Бир жериң сынып, бир жери ооруп, буту колу сынып больницага жаткандар, бул адам туура эмес жашап бараткандыгы үчүн муну Аллахтын сүйүү шапалагы деп коет, муну Алла Таала чабат. Сүйүү шапалагы. Жакшайсыз. Отту көздөй бараткан баланы көчкө чабасыз да. Ошондой. Ыйлайт бала. Эмне чабып атат деп сен жаман көрөт. Бирок сен аны оттон сактап атасың. Ал от эмне экенин билбейт. Кичинекей бала да. Ыйлайт, бирок аякка отко барбай калат да. Ошол сыяктуу жанагы туура эмес баратса, бул тозокко кирип кетиши мүмкүн. Аллах ошону чаап, бутуң сындырып, колун сындырып, эсиңе кел деп, бул сүйүү шапалагы да. Бул Аллахтын мээрими да. Огот тура адам да. Ошон үчүн мен көз ачыктарды изилдеп бүткөнмүн. Көз ачыктарга да кайрылып кетет элем. Куранды изилдешсин, Куранды кассын, хадистерди окусун, көз ачыктыгын токтотушсун. Көз ачык ширк дегени бул келечекте айтканы ширк болуп атат. Анан адамдарга дуа салганы, Бул адамдарга дуа салганы, бири-бирин окутуп, мен сизге азыр бирке материалдарды көргөздүм, баягы ийнеге окутуп, анан төйнөгүчкө окутуп, бири-бирин байлап. Бул эми бул адамдар бири-бирине таарынып, ыза болуп, сүйүүсүнө жетпей калып, же жөн эле кызганып окуткандар бар да. Мисалы мага көп адамдар кайрылат да. Ошондон бир үзүндү айтып берейин. Бир кыз келип, байке, мен бир жигитти окутуп алдым. Окутуп алдым деппи? Окутуп алдым деп келди. Жаман жерске бол. Ооба, окутуп алдым деп келди. Окутуп алдым. Себеби мен ал жигитти сүйүп калдым дейт. Жумушумда жүрөт, өтө татынакай, акчасы бар, үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылат, 2 баласы бар дейт, сүйүп калдым дейт. Анан үйдө келип отурсам, телевизордон жанагы алдында бегущий строка барга. Ошондон возвращай мужа, сохраняй семью деп объявление чыкты дейт. Анан 200% потомственная ведьма деп чыкты дейт. Порчу на виду. Толтура коем, билесиз да. Анан ошону көрдүм дагы бир телефонду сохранить этип бардым дейт. Барсам сүрөтүн алып кел, муну алып кел, тигини алып кел, могу конфетти бересиң деп, ошол конфет менен карметтеп жүрдүм дейт. Анан тиги аял менен уруша баштады дейт. Канга окуттум дейт. Мындай мага оюн сыяктуу болду дейт да. Бирок тиги көз ачыкка барып ошон акчасын берип сыган аял болчу дейт. Үй бүлөсү менен урушуп эле ажырашып кетти дейт. Анан мага гүл алып келип бере баштады дейт. Бир күн эшикке чыксам дейт, жер тамда жашайм дейт, машинасы терезенин түбүндө туруптур дейт. Ичине барсам уктап атат дейт ичинде. Терезени тыкылдатсам чыга алып бети менен өттү дейт. Анан эмне болуп атасың десем, сага жакыныраак келип уктайын дедим дейт. Ошондо мен эсиме келдим дейт, мен бир өтө ката туура эмес нерсе кылып алганымды. Мага жардам бериңизчи, Бегибар байке деди да. Прям көзүң неме болуп каткан да? Уже көз тумандап калат да. Анан бул мени өзүнүн жүрөгү менен сүйгөн жок, бул мени адашып сүйүп жүрөт. Сыйкырай кылып сүйүп. Мен жанагы сыганга бар дедим. Барып ошол чечип бербесем, ал чече албайм деди. Бул кандай? Адамды окуткан окутат, анан чече албаган бул кандай? Дедим да. Сиз андай жерге эмнеге барасыз? Бул өтө чоң күнөө. Ширк деп коет да муну. Саудовский Аравияда
Чечняда, Туркменистанда ушундай бизде аалам сырларын өткөрбөдүбү? Ошолорду пожизненно камап салат. Бизде уже аалам сырларын өткөрүп атышат да. Эми бул биздин баягы сабатыбыздын аздыгынан шайтанга алдангандыгыбыздан болот да. Ошонун жакшы жагын айтайынбы, аалам сырларынын жакшы жагы? Бизде ар бир адам жоопкерчиликти, жашоого болгон жоопкерчиликти өз мойнуна албайт экен. Бүт аларга ушундай Кудайындай ишенишет экен. Анан жабылуу аяк дайыма кызыгууну арттырат экен да. Эмне болду экен, эмне болду экен? Бир да адамдын өзүнүн жеке психологу жок экен, көз ачыгы бар экен. Анан ошолорду минтип ачып берип, жүзүнө тапшырма бергенде бул жеңилет, бул тамтаңдап такыр башканы айтат. Анан чыныгы жүздөрүн көрө баштаганда, мен тагдырымды кимге карматып атканын ушундай турбай, булар жөн эле минте берет туруп, булар да адашат турбай деген нерсе келди. Экинчи сезон уюштурганда көз ачыктар жарымы жок. Уже эл түшүнүп калыптыр да, кимге кайрылып эмне. Анан үчүнчүсүн НТС суранганда, кастинг жарыялаганда дээрлик эсе элдер уже аң сезимдүү болуп ойгонуп калыптыр. Кээде жанагы сүйүү шапалагы деген сөзүңүз да, бул дагычы. Кээде адамга мындай көзүн ачыш үчүн, мындай бир силкиш үчүн ушундай нерселерди көргөзүп ачып берип коюп туруш керек го деп ойлойм да. Жок, мунун баары ислам дининде бар. Сыйкырчылар кандай иштейт, Куранды ачып окуш керек, хадистерди ачып окуш керек, достоверный хадистерди. Аллахка кайрылыш керек, эң негизгиси Аллахка кайрылыш керек. Ошо менен Алла Таала ошо түз жолго салат да. Аллахка кайрылбасаң, адам баласы мен дегенде бул болбой калат да. Мисалы, көп адамдар келет да магачы, суроолорду берет да. Менин жүрөгүм таза дейт да. Мен эч кимге ишенбейм дейт. Кимге ишенишиңиз керек десем, мен көз ачыгыңа да ишенбейм, Кудайга да ишенбейм, мен эч кимге ишенбейм дейт. Мен ичем дейт, арак ичем, жыргал жашоодо жашагам дейт. Анан мен айттым, Муса пайгамбар менен шайтандын сүйлөшкөн жери бар. Муса пайгамбар шайтандан сураган да, сенден эмнени үйрөнсөм болот деген. Ошондо шайтан айткан, мендебе, мендей болуп каласың деген да. Ошон үчүн мен жүрөгүм таза, мен жакшы адаммын дебеш керек да, мен дебеш керек да. Бул өтө чоң, бул жаңылышуу да. Эго. Мисалы, Мерседес сатып алсаңыз, сиз ошо Мерседес центрге барып, кондиционер иштебей атат, же мунусу иштебей атат деп Мерседес центрге барып кайрыласыз да, туурабы? Жок, сиз Мерседес центрге барган жоксуз. Сиз Россияга барып, тиги Тольяттиге барып туруп, Лада чыгарган жерге барып туруп, могу Мерседес бузулуп атат, жасап берчи деп атасыз да. Ал чыгарган эмес ал Мерседести. Ал ийне жибин билбейт, ал кандай системасын билбейт. Алар Ладаныкын может жооп бериши мүмкүн, бирок Мерседеске жооп бере албайт. Ошол сыяктуу биз билип атабыз, жүрөгүбүз менен туюп атабыз, что Алла Таала бизди жаратты. Ошол Аллахка кайрылыш керек. Ошол жактан издеш керек. Курандардын баарын, ыйык китептердин баарын окуп чыгыш керек. Алымдар менен сүйлөшүш керек, суроолорду бериш керек, илим алыш керек да, кыскасы. Биздин аалымдардын трактовкасы анчейин жагы бербейт да. Мындай балким туура эмес трактовка бул, ойлойм да, мындай Куранды окуш, изилдеш үчүн адамдын деңгээли өтө бийик болуш керек окшойт депчи. Анан мындай кенедей деңгээл менен окусаң, ал деңгээли ошончолук эле ачылып калагы деп ойлойм да. Анан адамдарды бири-бирине мындай тукуруу, анан бул жаман, бул тигил, бул бир адам, мисалы үчүн жана ошол эле көз ачыктар менен иштегенде элдин бар, бул деген ширк, булар деген шайтандар, анан булар деген деп коомдон бөлүп койгонго аябай аракет кылып атышат да. Бирок Кудай бири-бирибизди бөлүп, бири-бирибизди басынтканга уруксат берген эмес да, бири-бирибизди кандай болсо ошондой кабыл алганда, же болбосо ушинтсек кандай болот эле, тең көз караш кылсак. Эң туура суроо. Себеби ушул көп нерсе, көп жерде ушундай талкуу болот. Мисал алганда, Италиядан Флорентина деген команданын футболисти келди Бишкекке. Биринчи жолу келиптир. Өзү церковко барат экен. Арак ичет, чочконун этин жейт, кадимкидей эле. Анан биздин тааныштар аркылуу келип калгандыгы үчүн мен аны балыкка конокко чакырдым да.
Анан конокко чакырып намаз окуп кетип атканымды көрүп, анан четин чыгарып суроо бердим. Вераңыз, ишениңиз кимге, кайсы верадасыз депчи. Анан православныймын деди. Анан суроо жооп башталып кетти. Ошол жерден мага 6 саат суроо берди. Ошол футболист 6 саат суроо берди. Кыргызча билбейт, орусча билбейт, переводчик аркылуу которуп берип аттым. 6 сааттан кийин ислам кабыл алды. Италияга барып, холодильникти ачып, жана чочконун эттерин мусорго кыргытып, арагын төгүп таштады. Экинчи арак ичпейм деп. Мен эми Меккеге барам, мен чыныгы мусулманчылык жашоо менен жашайм депчи. Христиандыкта чочконун этин жей берсе болот, анан арак иче берсе болот деген нерсе барбы? Жок. Библияда мен если эгерде жаңылышпасам, стих 14, глава 8, по-моему, Библияда. Не дотрагивайтесь к свининам деген бар да. Библияда деле чочконун этин жегенге болбойт. Просто алар христианбыз, православбыз деп коет, бирок өзүлөрүнүн религиясын изилдебейт да. Чочконун эти аякта да запрещенный. 20-е писание Соломонияда жазып атат, не пейте спиртное деп атат. Булар аны деле билбейт. Анан мен ошолорду айтып атам да, тиги Ниногочу, футболист балага. Бул силер деген ичпешиңер керек, чочконун этин жебешиңер керек десем. А мен ойлогом только мусулмандар эле деп. Жок. Жок, ал Библияда да бар. Иудейлерде да бар. Еврейлерде кашырный сертификат алыш үчүн чочконун эти жок деп доказать этишиң керек деп. Анан мага суроо берди, өтө жакшы суроо берди да ошол итальянец. Бекбар байке, сиз чочконун этин жебе деп атасыз. Анда эмне үчүн Аллах чочкон жараткан деди. Жакшы суроо экен. Нух алейхиссаламдын, Нух пайгамбардын убагында адамдар каршы чыгып, ошол көп жашаган Нух пайгамбарыбыз, ошол баягы историясы бар, Ной деген киносу чыккан, эми кичине баягы эмелери бар, кемчиликтери бар, бирок мындай жакшыраак тартылганда жаныбарлардын баарын, адамдардын баарын баягы ковчегге салып, суу көтөрүлүп кеткенде, Нух пайгамбарга ошол эмне үчүн ковчег курган? Себеби адамдар каршы чыгып, кээ бир пайгамбарларды өлтүрөбүз деп жулунуп, эми биздин Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга деле канча нападение болгон. Канакканга чейин сабашканда, ошондой нападение болгондо Жабраил периште сураганда, адам баласы Аллах жиберген пайгамбарга башы ийбей аткандыгы үчүн бүт дүйнө жүзүн түстөп салайынбы деген. Ошондо Нух алейхиссалам сууга чөктүрүп сал деген да. Анда ковчег кур деген. Ковчег курган, жанагы каршы чыккандардын баары чөгүп кеткен. Эми бул суроо биздин пайгамбарыбызга деле келген. Жабраил периште ошенткенде тийбей койгон да. Бул биздин пайгамбарыбыздын жүрөгүнүн баягы аябай мээримдүүлүгү, адамга болгон сүйүүсү болгон үчүн ушундай болгон да. Ковчег көтөрүлгөндөн кийин шарият боюнча туруп турган сууга мындай пласт нерселерди ыргытканга болбойт. Жанагындай океандарга, деңиздерге, көлдөргө агып аткан суу болсо болот. Туруп турган суу көтөрүлгөндөн кийин ал жердин баары океанда. Бир орунда турат да. Ошон үчүн жана жаныбарлардын ыплас нерселерин, адамдын ыплас нерселерин ошо ковчегдин түбүнө чогулта берген. Потому что ыргытканга болбойт. Бирок элестетиңиз эми жанагы айылда туалеттин ичинде жашап көрсөңүз жашай албайсыз да. Ошол сыяктуу ичинде дем алганга мүмкүн болбой калган. Ошондо Нух алейхиссалам Аллахка кайрылган. Мен эмне кылышым керек? Мен шарият боюнча ыргыта албайм. Мен шарият бузбайын десем туңчугуп баратабыз дегенде, Алла Таала чочкону жаратып туруп, бир туугандык сезимин алган. Жаныбарларды айттым сизге, сезимди берет деп. Чочкодон бир туугандык сезимди алган, анан кызгануу сезимин алган. Эки сезимди алып таштаган чочкодон. Анан жанагы бокторду жедирген да. Эми карап туруңуз. Жылкыларда билесиз, бир айгыр болот. Башка айгыр жолотпойт. Койлордо сүзүшөт, тооктордо бир корос болот, башка корос жолотпойт. А чочкодо кошулганда атасы, баласы, иниси, кызы бүт баары кошула берет. Буларда кызгануу сезими жок. Ошол чочконун этин жеген адам, эми Алла Таалам Куранда айтып атпайбы, сен эмнени жесең ошолсуң депчи. Чочконун этин жеген адам өзүнүн кызына көз сала баштайт. Жана чочко сыяктуу. Эми бизде деле жаңылыктардан угуп калып атабыз, атасы там небереси менен жатып коюп туруп, байкеси, эжеси. Россияда көп случайлар бар да ошондойчу. Бирок алардын баары чочко жебегендер деле бизде мисалы үчүн айылда жергесинде мусулманчылыкты кармагандар деле ошентип атпайбы? Жок, ал может ата-энеси жеп койгондур чочкону. Анын дальше мисалы Чубак ажынын, Чубак устазыбыздын бир айткан жери бар. Азыркы адамдар намаз окуйт, сакалчан. Бирок жүргөн турганы сайыз убагындагы адамдарга тең келбейт дейт. Сайыз убагындагы адамдар ичкен, бирок адеп ахлагы жакшы болгон. Бийик болгон. Бийик болгон.
Эмне үчүн азыркы адамдар намаз окуйт, сакалдарын коет, анан жаман көрүлүп ызырынып эле башка адамдарды бөлүп эле, анан бир жерден машина менен жойлоп кетсең чыга алып урушуп кетет, анан мындай бир адеп аклагы жок деп Чубак ажыга суроо бергенде, Чубак ажы алым, өтө мен сыйлаган алым мынтип жооп берген да. Себеби Союз убагындагы адамдар эмне үчүн арак ичсе да жакшы болгон? Себеби алардын ата энеси намаз окуп койгон деген. Азыркылар намаз окуса дагы адеп акылак эмне үчүн оңолбой атат? Анткени булардын ата энеси арак ичип койгон дейм да. Ошон үчүн это не обязательно, что чочконун этин жедиң, эми эртең барып кызыңды насиловать. Нет, это может через поколение передастся, может, да. Ошон үчүн бул Алла Таала билүүчү зат, ошол үчүн бул чочкону ошентип жараткандыгы үчүн запрет берген десем, жанагы Нина мындай суроо берди да. Анда эмне үчүн ковчег жерге конгондон кийин чочкону өлтүрүп койгон жок? Ал миссиясын аткарды да. Анда мен мынтип жооп бердим да. Алла Таала ошол чочкону өлтүрбөй тийбей калтырып койду. Себеби Алла Таала 1000 деген белгилерди берет. 1000 деген белгилерди берет акыл эси бар адамдар үчүн дейт. Ошол чочкону атайын калтырып туруп бүт китептерде запрет берди. Библияда запрещен. Туурабы? Иудейлерде запрещен. Китептердин баарына запрет берип койду. Себеби динге келбеген, намаз окубаган, же болбосо баягы биздин пайгамбарыбызга чейинки мурунку пайгамбарларда баягы мык кагып эле башка эчтеке кылбаган образованиясы жок адамдар барго. Алар баары бир тамак ичет да. Бир күндө 3 маал болбосо да бир 2 маал тамак ичет да. Өмүрүнүн аягына чейин тамак ичип жүрүп, бир күнү чочкого такалып калышы мүмкүн да. Ошол чочконун этин жегенге болбойт дегенде, бул илими жок, изилдеген эмес. Религия эмне экенин билбейт. Бирок ошо чочконун этин эмнеге жегенге болбойт деп, ошонун артынан изилдеп отуруп, ыйманга келип калсын деп калтырып койгон да. Менин оюмчачы, биз дегенчи жөн эле жоопкерчиликти чочкого ыргытып койбойчу, ар бирибиз жан дүйнөбүздөгү чочкону изилдеп, ошону бир неметсек кандай болот? Азыр сиздин сурооңузга жооп берейин. Жана берген сурооңузга жооп берип атам да. Мисалы мен жанагы Италиядан келген итальянецти. Бул арак ичет, чочконун этин жейт, бул капыр, бул тозокко түшөт деп мен жолобой балык алып бербей сыйлабай койсом, ал ошо бойдон дальше эле арак ичип жүрө бермейт да. Туурабы? Мен ошон үчүн мисалы мен сиз менен сүйлөшүп атканда мен, мондай кийинген болбойт, жолук салынбайсың дебейм да. Муну кылдаттык менен айтыш керек биринчиден. Бүркү тийбеш үчүн да. Экинчиден, мүмкүн сиз өмүрүңүздүн аягында 5 убак намазга келип таква болуп калышыңыз мүмкүн. Мен чыгып кетишим мүмкүн да. Ошон үчүн мен сизди мындай, сен мындайсың дебеш керек да. Мен мындаймын, шайтандын сөзү да мен дегенчи. Мен намаздамын депчи. Аллах Куранда айтып атат, эми түздүп атам силерди деп атат. Мен намаз окуп атам деп мындай өзүм туура жолду тандадым деп буга мактанбаш керек. Бул жолго сени Аллах алып келди. Ошон үчүн сен өзүң деле адашып жүргөнсүң бир кезде. Анан бирөөнү ошентип кемсинтип, сен эмессиң, сен булсуң деп бөлө берген туура эмес да. Ошон үчүн бул баягы биринчиден илимдин аздыгынан, экинчиден ошол эле жетата, кыргызда билесиз, жетата деген бар. Жетата Куран окутуу. Ошол эле жетатанын кылган нерселери неберелерге таасир берет да. Мен аябай изилденем да, эмне үчүн мынтип калды, эмне үчүн авария болуп калды, эмне үчүн суу берген бизге, эмне үчүн тамак берген, эмне үчүн бала дыц болуп төрөлөт, эмне үчүн приобретенный, эмне үчүн рожденный, эмне үчүн бирөө акыл эсинен тайып калган, эмне үчүн жаңы төрөлгөн бала өлүп калды. Мисалы анда мага бирөө бир жерге чакырды, дем салып бер, жин кирип кеткен депчи. Барсам, депрессияга кирип кеткен, уже тамак ичпей калган, уже уктабай, ыйлап көрсө жаңы төрөлгөн баласы каза болуп калыптыр. Анан Аллахка таарынып атат. Аллах дейт, мен эмне кылдым дейт. Эми жакшы эле жашап жүргөн адам окшойт да. Кандай күнөө жасадым деди. Мен кайсы күнөөм үчүн ушинтип менин баламды өлтүрүп салдым деп атат да. Анан мен ага жооп берип атам. Эжекесиден жаш эле келин экен, 35-те. Баягы половой эме деп коет, зрелость деп коет, кыргызча кандай болуп калат. Жана жетилгенде. Толук жетиле элек балдар барго, мындай кезинде үйлөнгөнгө убактысы келе элек кыз балдар. Алар каза болсо, алар сураксыз бейишке кетет да. Эми дедим, сиз дедим,
туура эмес бул дүйнөдө жашап атканыңыз үчүн сиз тозокко кетип калышыңыз мүмкүн дедим. Эгерде сиз туура эмес жашап атсаңыз, значит балаңыз однозначно туура эмес жашайт, потому что сиз пример болушуңуз керек да. Бирок сиз өтө жакшы адамсыз. Сиз ошон үчүн Аллахка доомат коюп атасыз. Мен жакшы адаммын го. Эмне үчүн баламды алдың деп доомат коюп атасыз. Сиз жакшы адам экениңизди билип туруп, сизди Алла Таала биринчиден жазалап атат, что туура эмес жүргөнүңүз үчүн, шариятты кармаганыңыз үчүн. Экинчиден, ошол балаңыз тиги дүйнөгө барганда, жанагы дом малютков бар го, кичинекей балдар детдомдо болот, анан чоңоюп баштаганда энесин издеп баштайт. Ал кантип энесин издейт? Төрөлгөндөн баштап көргөн эмес энесин. Мама, мама деп издеп баштайт. Себеби Алла Таала ошо апалардын, аялдардын карынында жатканда эле ошол энелик, бир туугандык сезимди берип койгон. Ошол сезим бар үчүн издейт да. Тиги дүйнөгө жанагы жаш чарчап калган бала тиги дүйнөгө барганда Аллах бейишке салат. Салганда анын күнөөсү жок да. Ошол жанагы сезим ичинен ойгонот да. Энем кайда деген, атам кайда деген. Ошол бейиш буга толук болсун үчүн жанагы тозоктогу ата энесин алып келип бейишке кирип коет. Сиздин балаңыз ошол кийин сизди күйөөңүз экөөңүздү бейишке алып кирет. Анан канча жыл болду жашаганыңызга десем, 35темин дейт. 35 жашка чейинки жашооңузду канча саатта айтып бересиз десем, эми бир 3 саатта айтып берсем керек дейт. Сиз 3 саат жашаган турбайсызбы дедим. Эми 3 сааттан кийин балаңыз менен жолугасыз дедим. Жөн эле жолукпайсыз, сиз бейиштен жолугасыз дедим. Эки нерсе бар адамга керектүү. Биринчиси, адам эч качан өлгүсү келбейт. Туурабы? Бычак такасаң эле өлтүрбөй, кошелек или жизнь билесиз да. Ким эле өлгүсү келсин. Экинчиси, байлык керек адамга. Туурабы? Любой адам байгысы келет, жакшы жашагысы келет, туурабы? Бардыгы эмес. Бар эле, мисалы, байлык дегенде бул не обязательно баягы кымбат машина. Жакшыраак костюм кийгин келет. Бир комната үй алсаң, 2 комната алгың келет, 2 комната алсаң, 3 комната алгың келет. 3 комната алсаң, асабына ошондой адамга эки нерсе керек да. Биринчиси өлгүсү келбейт, экинчиси бай болгусу келет да. Экөө тең коркунучтуу да. Себеби канчалык көп жашасаң, ошончолук адашуу көп. Себеби 90-жылкыга караганда азыр адашуу өтө күчтүү. Туурабы? Ар бир адам деңгээлине жараша болот. Жок. Андай эмес. Диксар байке. Канча көп жашаган сайын адашуу ошончо көп. Мисалы, 90-жылкы адамдар сот кем экенин билбейт эле. Мисалы да. Мына 5-класс окуган кызды жин кирип кетти, окуп бериңизчи деди, бардым, барсам жин жок. Окудум, айттым, бул кызда жин жок десем, эмне мунун крышасы тайып атат дейт. Муну сабагансыңарбы, эмне кылгансыңар дедим. Депрессияга кирген дедим. Сабаганбыз дейт. Эмне 5-класс окуган кыз эмне сабайсыңар десем, туалетке отуруп алып, жанагы жылаңач порно сайттарды көрүп атыптыр дейт. Бул адашуу? Өзүн изучать этип атат да ал. Денесин изучать этип атат. Денесин изучать этип атат. Бул уят, бул нельзя деген нерсени коюп, буга түшүндүрмө берсе, мондой болот, тиндей болот деп билимий жакка салса сон болот эле го. Билимий жакка салса сон болмок, но бул аны алып туруп сабап салып атпайбы? Бул сынып атпайбы бул 5-класс окуп жүргөндө? Эми 90-жылкы адамда интернет эмес, даже телефон жок болгондо туурабы? Аякта Канча көп жашаган сайын адашуулардын салымы кошула берет, биринин артынан бири. Ошон үчүн эки нерсе бар дедим да, тигежегечи. Бирөөсү көп жашасаң коркунучтуу, абайлаш керек дедим да. Эми өлүп калып эмес, аракет кыл, мындай көп арам жол алданып кетпегендей болуп, жана көз ачтар жиндерге алдангандай, жиндерге алданып калгандай болбой аракет кылыш керек да. Муну ошол шарият жолунда өзүң кармашың керек. Мен кылсам болобу, болбойбу деп 10-15 алым менен барып кеңешип, муну туура кылып атамбы, туура кылбай атамбы деп. Анан ошол канчалык көп байысаң, ошончолук жоопкерчиликтүүсүң. Сен ал тапкан, кантип тапканың бул өзүнчө суроо. Ошол акчаны кантип короттуң өзүнчө суроо дедим да. Ошол сиздин жанагы каза болуп калган балаңыз дедим. Сиз туура эмес жашагандыгыңыз үчүн ал деле туура эмес жашап, ал балакатка жетип үйлөнсө дагы арак ичип, жинде болуп, күнөөгө батып, сиз да тозокко кетип калмаксыз, балаңыз да тозокко кетип калмак. Аллах ошону көрүп туруп эртерээк алып койду, сиз да бейишке салайын деп, балаңыз да бейишке салайын деп. Сиз эмне бул дүйнөдө өмүр бою төбөлүк кала берейин деп атасызбы? Жок, эч ким калбайт да, баарыбыз кетебиз. Тиги дүйнө бар экенине ишенесизби? Ишенем. Балаңыз бейиште экенине ишенесизби? Конечно, ишенем, потому что күнөөсү жок кетти дейт. Балаңыз сизди бейишке тартып кетет. Сиз Аллахка кайра тобо келтирип, Аллах кечир, мен доомат коюп атканыма дешиңиз керек. Ошол эле айыгып кетти да. Мен адем салган жокмун. Жөн гана түшүндүрүп бердим да. Сон
негизи эле ушул нерсени кандай дин жагын болобу иши баардыгыбыздын максатыбыз адамдардын жан дүйнөсүн адамгерчилигин мындай дагы жакшы болсо, дагы бири бирибизге жакшы мамиле кылсак деген нерсе менен сиз дагы алек болуп атасыз, мен да алек болуп атам да. Анан ошон үчүн ойлойм да, булар биз бири бирибизге мындай карама каршы нерсе кылып эле анан мен кыйын, анан меники туура мен дебей элечи. Ошо ар бир эле сиздин, мисалы үчүн сиздин версияңызды угуп көрүп, менин версиям болсо меникин, бияктын версиясы болсо бияктыкын, анан баардыгын мынтип салмактап турсак кандай болот эле деп ойлойм да. Өтө жакшы болот. Мисалы алганда менде мындай суроолор болот. Бир суроо болот, мен өзүм билбей калам, жооп бере албай калам. Кээде көп суроо беришет да магачы, интернеттен суроо беришет. Анан мен алып алып, бизде устаздар, алымдар көп, аябай аты чыккан алымдар бар, аты чыкпаган алымдар бар. Мен билем ошондой алымдарды. Ошолорго чалып чыгам да баарыначы. Араб өлкөсүндө ошол алымдардын уюмунун ичинде жакын достор бар, алымдар бар. Ошол жака чалып, ошол шарияттын баарын казып, китептердин баарын казып, мен бир суроого 2 ай жооп күткөнмүн да. Ошондой күндөр болгон да. Аябай изилдешип, кое тур бул китепти тактадык, тиги китепти тактадык, бүт хадистердин баарын казып чыктык, пайгамбарыбыздын айткандарын баарын изилдеп чыктык деп турган этот противоречит, этот не противоречит деп ошентип отуруп, аягында 10 алымдын көбүнчөсү окшош жооп берсе, мен ошону туура деп эсептеп, анан ошо башка кишиге жеткирем да. Изилдейм да мен дагычы. Сон, мисалы үчүн Бекбар байке башка динде экен десе, аны капыр деп, аны басынтып, аны жек көргөн учурларыбыз болот. Мисалы үчүн бирөөнүн тандоосу жолук, бирөөнүн тандоосу жылаңбаш. Жылаңбаш экен, анан мына мен деген нерсе, жол болсо жылаңбаштар тескерисинче жолукчандарды айыптаган учурларыбыз көп болот. Мындай текеберлигибиз ашып ташып, анан сени Кудай тозокко түшүрөт дей бергенибиз бар да, Кудайдын ролун ойной беребиз да. Ошол каталарыбыз бар. Эмне үчүн деп ойлойм да, жанагы мечиттерде жана айтылганда ушундай нерселерге анан эмне үчүн кыргыздын каада салтын айтсаң, кыргызча бир нерселерди жазсаң эле, булар теңирчилерди деп бөлүп салышат да. Теңир деген Кудай да, теңирчи деген Кудайчы болуп калат. Анда жакшы эле сөз экен да ал делечи. Эмне үчүн ушундай бөлүнүү, жарылуу, анан аябай бири-бирибизге мындай душман күчүп атат да. Ошон үчүн мен тиги тарапты дагы кыргыздын каада салтын менен ушу дин жакты дагы жуурулуштуруп, анан бир орток бир жол тапсак, билимди да жуурулуштуруп, орток жол тапсак деп аракет кылып атам да. Сизге бир пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыздын бир окуясын айтып берейин. Мен окуган боюнча, мен түшүнгөн боюнча ал история мындай да. Пайгамбарыбыз 13 жыл Меккеде болгон. 13 жыл ошо динди тараткан адамдарга. Ошол кошуна эсимдеги боюнча ошол иудей да, аял. Пайгамбарыбыз эшикке чыккан сайын башынан ылдый мусор төкчү да. 10 жыл бою. Башынан ылдый мусорный чаканы кийгизип, мусорный элестетиңиз, сен мусорда эмне деген белен бар. Ошонун денесине чачып, анан баягы сүннөт кийин апапак кийинет да. Ошонун баары кирип болуп, анан кайра үйүнө кирип, кайра кийим которуп 10 жыл ошенткен күнүгө. Анан 10 жыл өткөндөн кийин жанагы иудей аял жок болуп кетет да. Бир күн чыгат жок, экинчи күнү чыгат жок, үчүнчү күнү чыгат жок. Анан үйүн барып такылдатса баягы кыйкырат, ким келди деп. Анан кирип барса, мен деп кирип барса, жанагы аялдын буту баспай калган экен. Анан ошо суроо берет да, сен эмнеге келдиң деп кыйкырып өкүрүп жаман көрөт да пайгамбарыбызды. Проклятый пророк деп кыйкырып өкүргөндөн анан пайгамбарыбыз айтат да, 10 жылдан бери башыма мусор кийгизип келатасыз дейт. Күнүгө дейт. 3 күндөн бери жоксуз дейт. Сизди билип коюйын дедим, амансызбы, барсызбы деп. Десе, сен айынган мен деп кайра пайгамбарыбызды күнөөлөп, бутун баспай калды дейт. Ошондо пайгамбарыбыз үйүн жыйнап, колун жууп, тамагын бышырып, тамак ичирип туруп анан чыгып кеткен да. Карчы келендик а? Ошондо ошол иудей аял түнү менен ыйлап кечирим сураган да. 10 жыл ошондой мусорду төгүп жүргөн адамга кылган мамилеси пайгамбарыбыздын. Бул пример болуш керек да. Бизде мынтип карап койгон эле эмес, карабай турган адамга асылып калабыз да. Сен жолуңду кий, сен минт деп анан светофордон бирөө карап калса эмне карайсың депчи, бул уже баягы текеберчилигибиз ашып ташып кеткен да. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын жашоосун окуп чыгыш керек.
ошол жактан сабак алышыбыз керек. Ошол пайгамбарыбыздын айткандарын кылышыбыз керек. Ошондо биз адашпайбыз да. Кечиримдүү болуш керек. Бирөө бизди мазактап, жамандап атса да кечиримдүү болуш керек. Эми жол салбай атасың деп күнөөлөбөш керек. Ага биз ошо жүрөгүбүздөн кыргызда бир макал бар. Өтө күчтүү макал. Атаңды өлтүргөн адамга энеңди алып бер дейт. Билесизби? Ооба, сонун. Бул сабырдуулуктун туу чокусу да. Ооба. Эми Алла таалам айтып атат, сабырдуу адамга шайтан көлөкөсүнөн коркот деп атат. Сабырдуу адамдын көлөкөсүнөн шайтан коркот деп. Ошон үчүн бизде сабырдуулукту үйрөнүшүбүз керек да. Пайгамбарыбыз, бул жерде пайгамбарыбыз эмне кылган? Мындай убакытка келип калганда пайгамбарыбыз кандай мамиле кылган? Ошону эле изилдешибиз керек да. Бири-бирибизге, мисалы, менин бир тууган эжем же бир тууган карындашым же өзүм кызым бир туура эмес кылып атса, сен тозакка чөбөсүң, сен акмаксың дебейбиз да. Биз наоборот ошого барып, кой кызым антпе деп, анан урушуп кетсең да кайра барып эле, анткени кызың да. А эмне үчүн биз башка адамдарга ошондой мамиле кылбашыбыз керек? Мен өткөндө светофордо турганда бир кореец келип жөйлөп алды да менчи. Анан жөйлөп алып туруп сигналды бассам мындай карап туруп колун көтөрдү да. Анан мен терезеден чыгарып, "Да, ничего страшного, брат, проезжай" дедим да. Десем, жанымда отурган бала айтып атат, "Сен кайдагы кореецти эмне үчүн брат дейсиң" дейт да. Анан мен айттым, "Мунун атасы" дедим. Атасынын атасынын атасы Адам ата, менин атамдын атамдын атамасы Адам ата бир киши дедим. Сонун айтсыңыз. Поэтому брат дедим. Бул эми адашып жүрөт. Кореец болобу, иудей болобу, еврей болобу адашып жүрөт. Буларды эми эгерде биз капыр адам деп аны менен сүйлөшпөй же аны бөлүп таштасак, сүйлөшпөш керек, булар тозокко чөкөт деп бөлө берсек, анда пайгамбарыбыз жаңгыс бойдон өтүп кетмек да, туурабы? Эч кимге дават кылбай эле. Ал наоборот, ар бир адам үчүн ыйлаган, түнү менен ыйлап намаз окуп суранган. Биз ошону үйрөнүшүбүз керек да. Ошо бир кандай жылуу мамиле кылсам, кандай оюмдагы, ичимдеги өйкөп турган нерсени ошону жеткирсем деп ошону айтып жеткиришибиз керек. Пайгамбарыбыз айткан, менден бир аят болсо да, бир хадис болсо да жеткиргиле дейт. Ошон үчүн бул бир жагы, экинчи жагы ошол үйгө барып, в тайне деп коет да. Айтпай, эч кимге айтпай, сизге айтпай, үйгө барып, ушу Назирайымдын жүрөгүнө Аллахым ыйман берсин, жаман көздөн, суук сөздөн сактасын, жанагы алам сырдын алдындагы жин шайтандар кол салбасын, үй бүлөсү жакшы болсун, бактылуу болсун деп дуа кылышыбыз керек да бири-бирибизге. В тайне. Ошол жакшы да. Сонун. Анан дагы элди кызыктырган бир суроо. Бар эле мындай ачык айтып бир нерсени көзгө сайып көргөзсөң эле, бул кызга бирдеме кирип кеткен дей беришет да. Жинологдун немесине жоонда эчтеке жок бекен окуп өткөн. Эми баарын эле бизде кыргызда мындай да, баарын эле жинге шылтай беребиз да. Ооба. Мындай изилдеп көрүш керек да. Мен жанагы YouTubeга чыгарган видеомду көрсөңүз, ошондо айтып атам да, жин киргенге дагы Аллах уруксат берип атат, ошон үчүн кирип атат. Анткени ал ниет кылды кирем деп. Кудайдын уруксаты жок болбойт да. Бирөө окуткан үчүн кирип атат, ал окутам деп ниет кылды. Иблис ошол адам баласына зыян келтирем деп ниет кылып атат. Ага да уруксат берди. Акыр заманга чейин колуңан келген кыла бер деди. Ошол сыйкырды жасаган адам дагы, көрө албаган адам дагы ошол жаман нерселерди кылып, мага бир жин суроо берип атат да. Где логика дейт. Адам баласы пустой дейт. Биз киргенге уруксат берген бизге, ошон үчүн кирип атабыз дейт. Эгерде киргенге уруксат болбосо, Аллах пустой кылбай эле жаратпайт беле дейт. Туурабы? Пустой дегенде эмнебиз пустой экен? Биз адам адам ичине киргенге место бар да. Эгерде Аллах каалабаса, аны кирбегендей эле кылып жаратмак. Где логика деп мага жин суроо берди да. А мен жинге айттым, сен көз ачыгың, жанагы колдунуң, обращаться эткен кишиң, иблис, атаң, патаң баары ошол адам баласына зыян келтирем деп ниет кылдыңар. Аллах ошого уруксат берди деп атасың. Туурабы десем, туура дейт. Ошолордун кылган ниети менен биз буга зыян келтирип атабыз дейт. Потому что Аллах уруксат берди деп атат. Теперь бул ошол адам зыянды алгандан кийин мунун айыгуунун жолун издеп баштады. Анан ошол Курандагы ыйык сүрөлөр менен окуп, ошол окуган адам дават кылып, ошонун айыгып баштагандан кийин бул уже иманга жакындай баштады. Бул дагы, күйөөсү дагы оокат, акча, квартира дей берип, ипотека дей берип, бул жүрөр имандан алыстап кеткен. Куранды качан ачкан эсинде жок.
А булар тозоктук адам эмес, булар бейишке түшүш керек. Булар ошо закон, жашоонун законунан чыгып кетишкен чектен. Ошол силердин зыяныңар менен бул үй бүлөгө наоборот исламга алып келип, буларды жин ооруган адамдардын баары намаз окуй баштайт, хижаб кие баштайт. Себеби ошентип буларды силердин зыяныңар менен исламга алып келди. Аллахтын бул мээрими дедим да. Десем, мени карап турду да анан анда мен мусулманчылыкка кабыл алып мешитке кетем деди да. Мен ушул разговорду чыгаргам атайын, элдер түшүнсүн депчи. Ошентип мусулманчылыкка кабыл алып, ал кыздын ичинен чыгып кетти, кыз алдан арылды да. Ошон үчүн жинден башка көз тийген бар, кыргызда деле бар көз тийиптир, анан көз мончок илбеш керек. Көз тийген бар, жет атадан келген баягы проклятие деп коет, окутуп койгондор бар. Көз тиет, сөз тиет, сыйкырлап коет, башка бирөөнүн эле дубасын тебелеп алышыңыз мүмкүн. Бирөө каргашы мүмкүн. Көп нерсе бар, не только жин да. Ошон үчүн муну эми баягы бир эле сөз менен жок, сиз тазасыз деп айткан бул мындайча айтканда мен көз ачыкмын деген сыяктуу да. Жиндердин түрү бар, жана сизге сообщение көргөзбөдүмбү? Мен арак ичпей калдым дегенчи. Ал кызды окуганда эч ким кыйкырган жок, ичинен жулунуп эч ким сүйлөгөн жок. Жөн эле жатты, окудум, болду. Мурун арак ичем деп жүргөн баягы эмеси жоголуп кетти. Ошол сыяктуу сизде да бирдеке бар болсо, аны просто эле окутуп коюңуз. Мага болобу, башка бирөөгө болобу, молдолор көп. Мисалы, мен сыйлаган баягы билип жүргөн сертифицированный деп коебу. Жинология факультетин бүтүп келген Жыргал устаз бар. Абдулбакы деген бар. Алардын действительно жинология факультетин окуп, жинолог деген Сиз окуй элексизби? Мен окуй элем. Окуйсузбу? Ниетим бар. Негизи ал окугандан эмес, дитине, дээрине салып бергенден болбойбу, касиет бергенден болбойбу? Бул мындай да. Жана баарыбыз эле изилдеп окуп койсок эле мен деле жинолог болуп кетем. Ошону окуган адам делечи. Мисалы, Алла Таала эмне үчүн ошону өзү тазалап койбойт? Эмне үчүн бирөөлөр аркылуу себептер дүйнөсү болуп атпайбы? Ошол касиетти деле, ошол илимди деле Аллах бергенде муну акча таап алсын деп бербейт. Ой, ушул жинолог болуп акча таап алсынчы деп бербейт. Ой, ушу менен оокатын өткөрсүнчү деп бербейт. Ой, ушунун аты чыгып кетти. Мына мисалы Италиядан бери келет деп атпаймынбы? Арга чет өлкөлөрдөн келип дем салдырышат. Мунун аты чыгып кетсин деп бербейт. Просто ошол дем салган адам, жанагы өзүнүн касиети болобу, жинология факультетин бүтүп келеби, ошону окуп дем салган адам, жинди чыгарган адам, себеп болгон адам. Ошол адамга айтыш керек. Сен мындай ошибкаларды кылдың. Сен шарият менен жүрүшүң керек. Жинин үчүн кирген, сен кирген себеби мындай. Сен ыйман жолуна келишиң керек, арагыңды ташташың керек, түз жүрүшүң керек. Ошол себеп болгон үчүн ушундай болот деп түшүндүрүп бериш керек да. Алла Таала ошол башка адамдарды түз жолго салыш үчүн, мисалы мен жин чыгарганды билбей туруп эле бирөөгө келип намаз оку десем, айтат да, Бекбар барчынар көчөгө сен ким элең депчи. Көчөгө клубда жүрбөдүң беле бийлеп дейт да. Туурабы? Ошо? Ошон үчүн Алла Таала ошол адам ишенсин үчүн какой-то бирдеке берет да, илим берет, ошондой бир касиет берет. Ошол өзүлөрү колунан келбей аткан нерсени ошол Курандын ыйык сүрөлөрү менен тазалагандыгы үчүн ошол окуп берген кишини уга баштайт. Анан намаз окугула, шарият менен жүргүлө, кечиримдүү болгула, эч кимге таарынбагыла, башка адамдарга жаман көрбөгүлө, бири-бириңерге зыян кылбагыла деп. Ошол сыяктуу бири-бирибизге бул болгон сүйүүбүз Аллах үчүн болуш керек да. Сон рахмат Бекбар байке. Кудайым буюрса дагы ичимде аябай көп суроолорум бар калып калды. Убакыт чоюлбай атат тилекке каршы. Сизди сөзүңүздү бузуп койдум. Бир нерсе айтып кетейин. Ушул биз сүйлөшкөндөн баштап туулган, пайда болгон суроолоруңуздун баарын жазып жүрүңүз. Анан эмки жолукканда бересиз. Себеби шайтан ушундай митаам болот. Эмки жолукканда ошол суроону бердиртпей коюшу мүмкүн да. Унуттуруп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн сиз азыркы күндөн баштап туулган суроолоруңузду обязательно жазып жүрүңүз да. Анан кийин мен жооп бере албасам, башка алымдардан сурап жооп бергенге аракет кылам. Сон болот эле. Анан күчтүү алымдарыңыздар болсо, аларды дагы эфирге чакырабыз, ачыкпыз. Анткени ошол диндин туура таркатылышына биз дагы кызыктарбыз. Эң туура. Эң башкысы мен муну булчулмун же тигилчилмин, солчулмун, оңчулмун эмес. Эң башкысы адамдын адамгерчилик, интеллектуалдылык бийиктигин өстүрүшүбүз керек болуп атат максатыбыз.
Ошон үчүн сизге атайын келип ушул жаатта бир аз түшүндүрмө берип кеткениңиз үчүн ыраазычылыгымды билдирем Бекбар мырза. Дагы Кудай буюрса алдыда дагы жолугушуп, көрөрмандардын суроолору көп болсо комментарийге жазып коюңуздар. Кийинки жолугушууда алып бергенге аракет кылабыз. Ийгилик сизге. Рахмат. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, кайрадан жолугушканча сак саламатта аман туруңуздар.